Алсейд самат қандайсыңар жақсы ба? Мен ушу байырын айтпадым беле, кошуна сабап денем бар көгала болуп үйдө жаттым, ошон үчүн чалбай калдым деп. Наза кабелин салып ушу бирдеме аш болуп калды. Денем көгаласы али тарайлык. Ушу жердин айынан улам бир кошуна аман токмок жейин келип. Бүгүн болсо кызым мектебинин общежитиясынан отчисление болуп калды. Кыздарымды карай албай калдым. Кече жанагы сууну красный линияны, незаконный красный линия деп айтып какшап атсам деле болбой атасыңар да. Ушуну карабай атасыңар. Жана 2 сотка жейда 2 сотка 4 сотка коштуруп бербедикпи деп атасыңар. Бирок аны баламдын жерин чоюп салды дейм, балам жерсиз калып атпайбы. Кече Мелис деген бала водоканалдан келип, жана зацепка болуп калган жердин алдындагы турбаны көрдү. Эч кандай эме жок экен ал жерде. Турба эч кандай айлык оформить этилбептир, эч кандай документ жок экен. Бул биринчиден. Экинчиден зацепка болуп калыптыр. Эже бул жерде уже водоканалга оформить этишке мүмкүн эмес деди. Бул жерде турба жарып бирдеме болсо уже каса албайбыз деп ошентип анда алып таштабайсың, турбаны уже кеспейсиңерби деди. Себеби бул мен турба жөнүндө 3 жылдан бери, 5 жылдан бери кайрылып атам. Турбаны атайын мен сиңдим менен балама жер бердирбеш үчүн аскер менен жанагы Назира Табал дивалар ушулар атайын незаконный турбаны тарткан. Үйдүн үстү жагында турбасы турат өздөрүндө. Анан макул эми жана красный линия и так кетип атат. Ошо красный линияга чыгарып бергиле анда турбаны десем, красный линиядагы бактарды алыш керек экен эже дейт. А мен бакты алган боюнча Зеленстройго арыз жазсам, эже бул муниципальный жер, айлык өкмөттөгүлөр же болбосо муниципальный жер деп шаардагылар НТУлар өздөрү жазыш керек. Биз сиздин көрсөтмөңүз менен кыя албайбыз да деген. Ошол жерден жол чыгарып бергиле десем, өткөндө жолду чыгарышты дагы кайра жолду аяктан чыгарбай коюшту. Мамлекеттин жерине бул бактарды 2019 жылы тигип атышат. Еще 2022 жылы тигип атат да бир кошунам. Биздин сиңдим үйдү салгандан кийин тигип атышат атайын участокты чыгарбаш үчүн. Азыр эми биринде уже акыркы мен кече бардым. ДЖСке барсам акыркы эме биринде кабыл алынып бүтөт деди. Архитектураныкы дагы биринде кабыл алынып бүтөт арыз эже деди. Эртелетиңиз деп атышат бүт баары ошол жердегилер. Мына азыр кийилген жерди кайра мен отказ берсем, отказ бердим деп атасыңар. Отказ бербеске айлам жок, себеби мен жерди жакшылап ченеп бергиле деп, жерди ченеп бергиле дегениме уже бирдеме аш болду. Суунун турбасын айтып, ары барам ыйлап, бери барам ыйлап, темселеп, барбаган жерим калбай атат. Чечип бергилечи ушинтип жүрө берем, ары менен токмок жеп. Жетим балдарды багамбы же эмне кылам? Мына бүгүн алдырып бергиле, бүгүн уведомление эмесин таратсын срочно. Алгыла деген кагаздарын таратсын, болбосо кыйдыргыла. Себеби ал жер жол боло турган жер. И так жол деп чыгарып атасыңарбы? Мынакей красный линия жол деп архитектурада көргөзүп атабы? Анда жолдогу бакты алдыргыла, мага жол чыксын анда.